Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'da. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly dostlar, sabaqtar sulantabız jin jana şaytanlar alamy. Ötülüçü masalebis jinderden, şaytanlardan towsuluvçu joldur, sebepler. Ошол себептердин зикир маселесине токтолгонбуз. Зикир. Зикирди айттык биз эң чоң шайтанга каршы тосук, шайтанды айдоочу себеп болот дедик. Эми ошол кайсы зикирлердин себеби менен шайтанды качырабыз, шайтанды жолотпойбуз десек, биринчи эле зикир бул ат-тасмия. Ошо ат-тасмияда дайымдуу болуу. Ат-тасмия деген бул бисмиллах деген зикир. Бисмиллахир рахманир рахим деген. Себеп дегенде бул зикир, бисмиллах деген зикир Аллах Тааланын улук ысымын өзүнө камтыйт. Аллах деген. Аллах деген ысымдын мааниси бул бүт маклуктар сыйынуучулук сыпатка ээ болуучу зат деген маанини берет да. Сыйынууга татыктуу бир гана зат деген маанини берет. Ошол маселеде кээ бир аалымдар айткан бул Аллах Тааланын бул сыпаты, бул ысымы эң улук ысым деген дагы аалымдар бөлөк ысымдардан дагы ысымдардын арасынан эң улук деп бир ойду айтышкан. Эми ушул ысымдын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бөлөк ысымдарга караганда Аллах субханаху ва тааlanын ошол өзгөчөлүктөрдөн бул ысым бөлөк ысымдарга даллат кылып турат. Мисалы үчүн, Аллах кандай? Аллах кудуреттүү. Аллах мээримдүү. Аллах кең пейил. Бунун баары сыпаттар, бирок Аллах кандай деген суроого жооп бергенде Аллах деп келет дайыма. Ошон үчүн бул бөлөк сыпаттарга даллат кылат деген сөз. Жана бөлөк өзгөчөлүктөрдөн калган сыпаттары Аллах Тааланын Аллах Тааланын ушул ысымына ыйгарылып келет. Мисалы үчүн, Аллах Таала Куранда айткандай: "Астаизу билла, хуаллахул халикул бариул мусаввир". Мисалы үчүн, Аллах ушундай зат, ал дейт, жаратуучу, башкаруучу, сүрөт берүүчү деп туруп, бөлөк сыпаттарын ыйгарып атат Аллах деген ысымына. Же мисалы үчүн, "Валиллахил асмаул хусна". Аллахтын чырайлуу ысымдары бар. Аллахтын деп атат. Ошон үчүн бул өзгөчө ат болуп эсептелет. Бөлөк мисалы үчүн дагы бир ошол өзгөчөлүгүнө даллат кылган нерселерден бардык иштер ушул тасмия менен башталат. Бисмиллах деген. Кайсы ишти баштап алган? Бисмилла менен. Баарыбыз ушул нерсеге көнүп калганбыз. Бул деген шариятта бар нерсе. Кайсы ишти баштаба, албетте ушул бисмиллах менен, Аллахтын ысымы менен баштасаң, албетте береке болот деген сөз. Жана өзгөчө курбанчылыкка чалуу маселеси ушул нерсеге байланган. Бисмиллах, Аллаху акбар деп ошол нерсени айтыш керек, сөзсүз. Ошондо адал болот. Ошол союлган курбанчылык. Бөлөк эмеси, бөлөк өзгөчөлүгү, мисалы үчүн кимде ким ушул ыйман келтирип ла илаха иллаллах деген болсо, албетте канын дагы, мал мүлкүн дагы, аброю дагы эмне кол тийгиз болот. Эч ким тие албайт. Жанагынын эсеби бир гана Аллахта болот. Бөлөк дагы бир өзгөчөлүгүнөн касам ичкенде ушул аты менен касам ичилет. Бисмилlah, биллахи, ватталлахи, валлахи деп ушул ысым менен касам ичесиң. Же мисалы үчүн намаз ушул менен башталат. Бисмиллахир рахманир рахим деп. Ошон үчүн аалымдар айтышкан бул ысымы өтө улук ысым деген себеп дегенде айтышкан, карабайсыңбы деген, Куранда калган ысымдары ушул ысымына ыйгарылып келет деген. Аллах ушундай деп туруп, анан кийин бөлөк ысымдар айтылат. Ошон үчүн кээ бир аалымдар ысымдардын арасынан эң улук ысым ушул ысым дешкен. Жана тафсирлерде келет, Ибн Аббастан асар келет. Ибн Аббас айтат: Жибрил алейхиссалам
пайгамбарыбызга келгенде мынтип айткан дейт. Бисмилля я Мухаммад деген, саллаллаху алейхи вассалам. Аллахтын аты менен ey Мухаммад деген, Аллахтын ысымы менен. Анан кийин айткан, Роббуңдун ысымы менен окугун деген, жана турсаң дагы, отурсаң дагы аны зикир кыл деген. Эгер назар салсак, Жибрил да айтып атат, Бисмилля я Мухаммад дейт. Мухаммад, Аллахтын ысымы менен Мухаммад деген. Ошон үчүн дайыма ушул бисмилланы дайыма жашоого киргизүү ар бир ишиңде шайтанды качырат. Ушул жерден токтотуп турабыз. Эмки сабакта ошол өзгөчө кайсы жерлерде шайтанды качыра турган маалдарда ушу бисмилланы айтабыз, ошол нерседе токтолобуз. Бүгүнкү айтылуучу дуабыз, үйрөнүүчү дуабыз Имам Ахмад Муснатта риваят кылат Абдуллах ибн Умардан айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, кимди жамандыкка жооруу кажетинен токтотуп кое турган болсо, ойлогон ой максатынан токтотуп турган болсо, анда ширк кылган болот дейт. Ошондо сахабалар айтышты, Аллахтын элчиси, эгер ошол нерсени кылып койсок, бунун тообосу, bundan тазалануу кандай болот дегенде пайгамбарыбыз мына дуаны айткан: Аллахумма ла тойра илля тойрук, ва ла хайра илля хайрук, ва ла илаха гайрук деген. Бул жерде ат-тияро деген нерсе келет. Тияро деген жамандыкка жооруу маселеси. Тойр деген ошол учуу, баягы куш деген сөздөн келип чыгат. Бул Арабтарда мисалы үчүн бир ишке максат кылган болсо, бир чымчыкты учурушчу. Эгерде ошол куш оң жака учкан болсо, анда ошол максатты ишке ашырып, мисалы үчүн сафарга түшүшчү, иштерин жасашчу. Эгерде куш сол жака уча турган болсо, анда ошол иштен токтоп калышчу. Мындайча айтканда, ишениминде ошол куштун учуусу жакшылык же жамандык алып келет деген ишеним бар болчу. Бүгүн бул нерсе өтө көп. Мисалы үчүн кара мышык астыңан өтүп кетсе жолун болбой калат. Ушундай нерселерди ошо тыяро деп коет. Ошону айтып атат пайгамбарыбыз, эгер кимде ким ушундай нерсеге ишеними болгон болсо, жасаган ишинен ошол нерсе тосуп койсо, ушул ишеним, анда ширк кылган болот. Себеп дегенде, жамандык менен жакшылыкта Аллах менен дагы бирөө бар деген ишеним болуп калат да. Себеп дегенде, жамандык дагы жакшылык дагы бир гана Аллахтан болот. Ошол себептен эч кандай ким болбосун, эмне болбосун, сенин ойлогон ой максатыңан токтотуп койбош керек. Сенде ишеним бир гана Аллахтын тагдыры менен бар нерсе болот деген болуш керек. Бир гана Аллах таала жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы сага буйруйт. Аллах каалабаган нерсе эч убакта болбойт. Ошон үчүн кайыпты билүү илими Аллахтан бөлөк эч кимде болбойт. Жана бул нерсени ушул сен жасай турган ишиңди бир нерсеге жооруп жасабай коюш бул жакшы эмес. Себебин аткарып, мисалы үчүн бир максат кылып бир нерсени жасайын десең, себебин аткарып, ошол себептин натыйжасын Аллахка тапшырабыз. Буну таваккул деп коет. Тобокел күчтүү болуш керек. Жада калса бүт ишиңдин баарын өзүңдү кошуп Аллахка тапшырыш керексиң. Ушул деңгээлге жетиш керек өзүндөгү максат. Кыскасы, эч кандай ырым-жырымдар, мындайча айтканда, жамандыкка жооруу маселелери эч качан сени ойлогон ой максатыңан эч качан тоспош керек. Аллах буйруган нерсе сага жетип келет. Жакшылык эгер бизге жетсе, биз шүгүр келтириш керекпиз. Алхамдулиллах, Аллах таала мага жакшылык берди деп. Эгер жамандык келген болсо, анда сабыр этиш керекпиз. Себеп дегенде, Аллах таала сага эмне жакшы экендигин жакшыраак билет. Жаратуучу жаратылган нерсеге эмне жакшы болорун, эмне пайда болорун жакшыраак билет. Ошон үчүн эч убакта бизден ушул нерсе чыкпаш керек. Ушул ишенимден, Аллахка болгон тобокелден, Аллахка болгон умтулуудан биз эч убакта тайбаш керекпиз, жана бөлөк нерселерге ишенбеш керекпиз. Жана
Эгерде ушул нерсе болуп кала турган болсо, бир кандайдыр бул адатка да кирип калган, болуп калышы ыктымал өтө чоң. Ошондо ушул нерсенин кечирими, тообосу ушул мынау дуаны айтуу. Аллахумма ла тойра илля тойрук, ва ла хайра илля хайрук, ва ла илаха гайрук. Сенден бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок. Аллах Таала баарыбызды ширктен сактасын. Чоңунан да, кичинесинен дагы бидаттардан сактасын, ар кайсы күнөөлөрдөн сактасын. Жана шайтандардын зыянынан, айлаларынан бизди сактасын. Жана ушул сабактарыбызды берекелүү, ихластуу жана даимдуу кылсын. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант. Görüşkünçe saq salamat болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.